Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мага кээде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылы тез эле өтүп кеткендей сезилет. Бирок бул өткөн 30 жыл бир кылымга тете деп ойлоймун. Бул мезгил эгемендүүлүккө, мамлекетибизге, баарыбыз үчүн өтө оор сындуу жылдар болуп турду. Менин оюмча Кыргызстанда эң негизги маселе өлкө лидеринин маселеси өтө курч проблемага айланып, ошондуктан бул талаш тартыштар биздин жашообузда, оюбузда тынымсыз уланып келе жатат. Алгачкы жылдары кыргыз эли президент Аскар Акаевден чоң үмүттөр менен күткөн. Азыркы күнү болсо Кыргызстандын президенттердин бири ар кандай себептерге байланыштуу абакта отурат. Мүмкүн ошондуктан дагы бүгүнкү күндө саясий майданда жаңы лидерлер пайда боло баштады. Мен аларга кызыгуу жана зор үмүт менен караймын. Алар өткөн кылымдын 60-70 жылдары төрөлүп, дүйнө таанымынын калыптанышы, бутуна турушу эгемендүүлүк жылдарына туура келди. Демек убакыт аларга ички дүйнөсүнө өз изин жана таасирин калтырды. Мүмкүн алардын кыялдары мага башкачараак көрүнөт. Эчтекеден коркпогон жана өжөрлүгү бар инсандар. Балким ошондуктан алардын жакшы жактары жана кемчиликтери бүткүл коомдун сын алдында турат. Алар кимдер? Алар чынында кандай адамдар? Муну мен өзүм үчүн жана башкалар үчүн түшүнгүм келет. Бул жөнөкөй иш эмес. Ошондуктан менин бүгүнкү маектешим өлкөнүн белгилүү саясий ишмерлеринин бири Ахматбек Келдибеков. Ал менен сырттан танышып, ал тууралуу дээрлик бардык видеолорду көрдүм. Ачык айтсам, менин анын инсандык атына көп терс пикирлерди көрдүм, уктум. Ал күтүүсүздөн жогорку кеңештин төр агалыгынан кеткенден кийин ага көптөгөн суроолор жана сындар катуу жаралган. Ошондуктан аны менен жакындан таанышуу үчүн мен кеңсесинде сүйлөшүүнү чечтим. Адамдын тегин билген жакшы да каяктан чыккан, атасы ким, туугандары ким, каякта чоңойгон, кантип адам болгон. Мага ошол кызык. Ошондуктан ошондон баштасак. Мен Алай районунда Сопу Коргон деген айылда төрөлгөнмүн. Мен төрөлгөндө тарыхта ушундай деп калды. 66-жылы 14-июнда шайлоо болгон. Шайлоо болуп, ошол депутатка шайлаганда бизде Алай району боюнча болсо керек деп ойлойм да. Сүйүнбаев, Ахматбек Сүттүбаев шайлашкан экен. 14-үнөн 15-ине караган түнү мен төрөлгөнмүн. Ошол мезгилде менин атам совхоздо экономист болуп иштеген. Анан Ахматбек Сүттүбаевич келип, эл шайлады да, 14-ында шайлоо өттү, 15-инде келген экен. Анан мен төрөлүп, ошол Ахматбек Сүттүбаевичтен уруксат сурап, мен атымы ошол Ахматбек Сүйүнбаев, Ахматбек Сүттүбаевичтин атынан коюп, ал киши өзүнүн батасын берип, ошентип менин атым Ахматбек Келдибекович. Чоң атамдын аты Белекбай. Мен үй бүлөдөн жалгыз атамдын атында. Атам ошол мезгилде 30 канча жаштарда болсо керек деп ойлойм. Биз 7 бир тууганбыз, мен 5-чи боламын да. Ушу 5-чи баласына сураптыр да, Бул эми ошол буйрук болсо керек да. Буйрук болсо керек. Анан Сүйүнбаев, Ахматбек Сүттүбаевич өкө тең сыдан башталып атпайбы? Ошон үчүн атам өзүнүн атынан, ошол биздин үй бүлөдө өзүнүн атынан мен ганамын коюлганмын да. Келдибеков Ахматбек Келдибекович. Башкалары, мисалы бир туугандарым Белекбаев,
Урматбек Келдибекович. А мен ушул Келдибеков Ахматбек Келдибекович. Сіз қайсы ұрудан боласыз? Мен Адыгине Сарттар урусунан болом. Бул Адыгиненин эң кичүү баласы деп айтылат. Санжырада сыйлуу баласы деп айтылат. Бизде Адыгине атабыздын осуяты бар. Ушул өзүнүн балдарынан Сарттар урусунан келгенде аш тойдо жаш келсе да уча тартылсын, баш тартылсын, сый урмат берилсин, төргө өтсүн деген ушундай атабыздын осуяты бар да. Бул осуят алайда сакталып келатат. Анан биздин айылыбыз Терек деп коет. Сопу Коргондун жанында Терек деген айылда, ошол айылдан болобуз. Мына Айтылуу Токтогул Сатылганов ушул урудан, Жоморт Бөкөнбаев ушул урудан, Марат Султанов, Кадыр Мамат Султанов герой болгон да, билесиз да. Ленин районунда иштеп жүргөндө герой болгон. А менин таятамын жалгыз кыз калган. Бул Кадырбай Султанов да менин апам. Жалгыз кыз. Жалгыз кыз калган. Себептен да ошол мезгилде апам төрөлгөн 39-жылдары аны жаңкы репрессия болгон да. Репрессия болуп бир туугандар тартканда, ушу менин таятам калып кеткен экен. Ошол кийин атылып кеткен. Ошодон жалгыз кыз 38-жылы мен апам төрөлгөн. Мен апам төрөлгөн. Эми ушул биздин 6-чы аталарыбыз, 5-чи, 6-чы аталарыбыз Сопу Кароолбек деген болгон. Сопу Коргон ошонун атында болгондо, ал ошол атабыз Сопу Кароолбек ошол мезгилде Улуу Жибек жолунда ошол жерден өтчүкен, ошол жерде өзүнүн мындайча айтканда бүгүнкү тилде айтканда таможнясы болгон, гостиницасы болгон, ошол кербен өтүп кетип атканда алардын аттарын алмаштырып берип, ошол жерде түнөп, ушундай бир влиятельный, белгилүү адам болгон да Сопу Кароолбек деп. Анан мен атам 7 баланы тарбиялады. 9 балалы болушкан. Бир эжебиз менен кийинки бир инибиз ошол чоң эжебиз оорунун негизинде илгери ичип өтүп, жана башка оору болсо медицина болгон эмес да. Бул 56-жылдары, 58-жылдары. А кичине иним 3 жашында кырсыктап каза болгон. Ошо 7 баланы өстүргөн. 7 бала, 3 уул, 4 кыз. Бардыгыбызды окутту, жогорку билимдүү кылды, үйлөдү, жайлады. Эми апам Кудайга шүгүр бүгүн бар, апамдын өмүрүн берсин, 85-ке чыгып атат. Атам 70 жашында мындай ооруганда, сыркоогонда жок, өмүр бою партиялык кызматта болгон үчүн ошол мезгилде мисалы башкы Алай совхозунда башкы экономист болгон, башкы бухгалтер болгон. Андан кийин 13 жыл банкрот болгон совхозду беришип, колхоздон совхоз кылып. Ошол совхоздо 13 жыл иштеп, ал совхозду миллионер кылып жеткизген. Мен бала кезимде эсимде. Кайсы совхоз? Правда совхоз деп. Ошол эле Теректин ичинде жакындарында. Гүлчөн жанында. Анан бул совхозду мен бала кезимде эсимде, баягы кичүү баласы катары эркерээк болчумун, атам ээрчи берчүмүн. Тыным болчу эмес. Мен эсимде бул декабрь, ноябрь айларында гана, январь айында эс алчу. Совхоздун ишинде мал чарбачылык болчу. Ондогон миңдеген, 10 миңден ашык совхоздо койлор болчу. Сүт өндүрүү боюнча уйлар болчу. Ошондо мындай карасаңыз, мен атам азыр эсимен чыкпайт да, ушул куут учурунда түнүндөсү келип 1-2 саат уктап, түнү менен куутта жүрчү. Төл учурунда 1-2 саат уктап, төлдө машинада кетип атып уктачу. Анда УАЗик машиналар болчу, эсиңизде болсо. Андайын төл, андайын кыркым, койдун жүнүн кыркып. Бул 1 жыл
ушул 1 ай гана мүмкүнчүлүк болгон экен да. Анан Союз учурунда СК бул аябай күчтүү болгон. Талаптарды катуу койгон. Аябай катуу. Пленум СК, райондун пленуму болот деген билет. Бат эле жумуштан алып салчу. Өтө бир чоң. Бирок адилеттүү түрдө гана карашчу да. Адилетсиздик кийин союз жок болгондон кийин адилетсиздик пайда боло баштады. Ошондо ууруга бөлүнө баштадык. Тууган урукка бөлүнө баштады, айыл айылга бөлүнө баштады. Ал эми союз учурунда бул эгерде кызматтан алса дагы, кызматка ошол пленумга чыккан маселелер каралса дагы, бул аябай мындай адилеттүү түрдө болчу. Атаңыз коммунист эле да? Атам коммунист эле. Мен атам өлгөндөн кийин, атам кичине бир темир сандыгы бар эле. Ошол темир сандыкты ачып карадым да, көрсөм бир кызыл папка бар экен, папканы ачсам, биздин туулуп өскөн жери Соп Коргонго үй салган экен. Анан ошол чоң папканын ичинде мен ар бир кичинекей быкка чейин кифтасы бар экенин көрүп таң калгам да. Текшерет, каяктан алдың? Ошол Компартиянын катуу талаптары, тарбиясы. Таасири. Мен эсимде ошол мезгилде райкомдун секретары болуп Аманбаев Жумгалбек Бексултанов иштечү. Ошол киши түрткү берген, ай, Келдибек Белекбаевич, үй салып койбойсуңбу жок дегенде, сен өмүр бою мамлекеттин үйүндө жашамак белең деп. Анан ошол киши ошол мезгилде жаңы ак кирпичтен деп, силикат деп мода чыккан. Ушул киши өзү сүйлөшүп алып берген мен эсимде, кичине болсом да. Эсимде да, Аманбаев Жумгалбек Бексултановичтин алайга болгон эмгеги чоң. Ага чейин Ошол жерде иштеген да? Ошол жерде иштеген. Биринчи секретарь болуп. Ага чейин Омаров иштеген, аксакалыбыз Токтогулдук. Ал киши алайдагы жайлоо болобу, айыл-айылдын ичинде болобу, бардык жолго түздөн түз тиешеси бар. Түздөн түз тиешеси бар. Ал кишинин эмгеги эми ат көтөргүсү. Мен колуна суу куюп калдым ушул Аманбаев Жумгалбек Бексултановичтин. Осмонов Бекмаматтын колуна суу куюп калдым. Сыдыков Батыралы агабыздын раматылык колуна суу куюп калдым. Себеби биздин үйгө райондун центрдин жанындагы совхоз болгондуктан. Ушу бата алган чын экен да анда, э? Чын экен деп мен азыр балдарымы да колго суу куйдурам да. Ошондо колго суу куюп атканда мени атам ар дайым колго суу куй дечү. Мен ичимен ойлочумун, умывальник турат го. Башка турат го, кол жуупса болбойт. Себеп деген ошондо ушул уулума бата алып берейин дечүкен да. Бата алып берейин дечү. Чоң кишинин батасын. Батасын анан кийин ошол улуу чоң кишилер келип кеткенден кийин ошолордун калган кешигин жедирчү. Тамак калса тамагын жеп алып. Кадимкидей. Чайы калса чайын ичип, ост ийгиле деп. Бул жакшы салт экен. Жакшы салт экен. Бата менен элкө менен. Анда мо интернетте жазылган, Ахматбек Келдибековдун атасы бай болгон деген сөз бу чынбы, калппы же имишпи? Мен атам эми жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгон. Атадан эрте калышкан экен. Чоң атабыз ооруп каза болгон экен. Бул 7 бир тууган, атам да 7 бир тууган, 3 ұл 4 кыз. Ушундай баягындай эми бул элдин айтканында, апамын айтканында, апамдар наоборот байыраак болгон экен. Мен байдын кызы элем, колунда бар адам кызы элем дейт. Атаң эшек минип, суу ташып, отун ташып жүрчү. Окуудан жакшы окучу дейт, окуудан келип эле ушул эртеден кечке иш кылчу деп. Себеп дегенде ишмергенде, атамын бою кичинераак болуп калганда, аракетчил экен. Атам бир туугандары чоң здоровый. Анан мен сурачым дейм, неге мындай атам кичинераак болуп калган десем, чоң атам мен көргөн эмесмин, чоң атам кичи болгонбу десем, жок дейт. Атаң атадан эрте калып, ушул негизги турмушту баардыгын сүйрөгөн атам болчу деп. Энем мындай статный чоң энем көргөнмүн, чоң энеми эркелеп, мындай колунда өсүп, жайлоого барып өскөнмүн. Энем бир өзүнчө статный аял болчу.
Enem daha bir 70 kançaga çıkıp Ошо кишинин кандайдыр бир сөздөрү эсиңиздеби? esimde. Kaysı? Enemin sözleri esimde. Bu en negizgisi enemin atanı eneni sıyla degen söz esimde de. En çoğun nerse atanın enene bataldı. Enem gülçümez. Enem statный, мындай серьезный, boyu uzun. Ошол мезгилде enем bir 60'dan aşıp kalsa dağı aябай sulu görünчү мага. Мындай кандай десем, смуглый кемпир болчу. Бирок ушундай гүлбөй, сүрдүү, көзүндө сүр болчу да. Энемин чоң эдеме мен көп эркеледим. Себеп дегенде жайлоо башталганда мени жайлоого алып кетчү. Эшек минип. Жайлоо жок, Атты минип. Ат менен эле жайлоого барчубуз, машина менен барчубуз. Энеңиз ат минчүбү? Ооба. Энеме учкашып барчу элем мен. Ат эмес, эми ошол мезгилде мен эсимде кээде биелерди эле мингич болчу да. Аял кишилерге биени мингизчү. Кыйын аял экен анда. Бирок жайлоого барганда ушул эртемен сиз жайлоого барсаңыз билсеңиз керек, каймакты. О. Каймакты биринчи мен жейт элем. Калгандары менин агаларым, абам баласы бар эле, алар менен улуу эле, ошон үчүн мен эркелеп өскөм. Эркелешчүмүн. Төшөктөн тура эле. Ичикей деп көп эркелетчү экен Төшөктөн да. тура элек жатып. Энем ошондо мени карап ар дайым батасын берип айтчу. Ушул уулум министр болот деп. Ошондо эле батасын берчү. Бул ушул. Эмнеге анда? Билбейм ошол. Мен кичине боло элем да, 4 жашар, 5 жашар. Карачы. Ушул ини мен бир. Ошол бата тийиптир да. Ушул неберемен бир нерсе чыгат деп Бата ар дайым тийиптир. айта берчү. Ошон үчүн атам өмүр бою мамлекеттик үйдө жашаганбыз, совхоздун үйлөрүндө. Бир кызыктуу окуяны айтып берсеңиз. Апаңыздын, атаңыздын, чоң энеңиздин бир кызыктуу бир окуялары. Эми кызыктуу окуялары атам, апам, Мындай адамга бир нерсе аябай таасир берет да. атам менен апамын бала кезинде, биз жаш бала кезибизде булар ушул совхоздо иштеген достору, ошол жетекчилер бизде эмнегедир ошол мезгилде негизги жетекчилер Ысык көлдөн, Таластан барчу. Совхоздун директорлори, главный зоотехник. Ошол мезгилде менимче бир адис жетишпесе керек деп ойлойм да. Ошол кишилер менен азырга чейин мына Сыргак деп Сыргак агай деп аксакал жүрбөйбү? Ошол киши Санжырач. ошол киши алайда биздин атам ошол кишинин колунда иштеген. Ал киши совхозда директор болгон. Соронкулов. Соронкулов, фамилиясын издеп атпайм. Мага эсте калганы эртеден кечке иштешчү, бирок эс алганда билишчү да. Дем алыш күндөрү сөзсүз түрдө ошол совхозда иштегендер топтолуп алып, бала чакасын алып природага барышчу. Тамак бышырып, ырдашып, анан ал мезгилде элдер ушунчалык бири-бирине боорукер, кандайдыр бир мындай шайыр, ал жерде тиги жетпей атат, бул жетпей атат деген эмес, бардыгын турмушу бирдей өтүп, анан кийин Сопу Коргондо бул пограничный зона деп, пограничный зонага кирчү, ЗП деп, биздин паспортубузда, аталарыбыздын паспортунда, кийин менин паспортумда деле ЗП деген бар эле да, зона пограничного контроля деп. Анан московское обеспечение, мындай Айылда Москва. айылда московское обеспечение эле, конфет жетпей калды, же кийим, же башка дефицитен бизде болчу эмес. Себеп дегенде бир эле ошол Сопу Коргондо илгери Алай району, анан Гүлчө району болуп бөлүнгөн экен да. Ошол район центри болуп, Алай районунда Сопу Коргон ошол Алай район центри болчу экен. Бизде мисалы Сопу Коргон бул пограничная зона. Аяка эч кимди киргизбейт. Биздин ошол Сопу Коргондо мисалы мен эсте каларлыгым күнүгө кечке бал клубда кино болчу. Концерт келип турчу. Кино сөзсүз түрдө. Saat 4'te 5'te детский деп койчу. Балдар үчүн кино көрсөтчү. Жаштар үчүн. Кечке мал ошол мезгилде менин эсимде ата энебиз колтукташып кийинип алып киного барчу.
тротуар болчу, водопровод болчу. И жолдо светтер Айылда. свет күйүп турчу. Охо. Анан бир эле ошол биз жашаган жерде бир магазин эмес, Рабкоп бар эле, 7-8 магазин бар эле. Селмак, Культмак, Продовольствие. Анан дежурный Кичинекей шарчада, дежурный деп магазин болчу, ал 24 саат иштечү. Күнү түнү. Күнү түнү. Ой, мындайды мен да көрө элек. Мектеп интернат болгон. Мына Абдыганы Эркебаев ошол мектеп интернатты бүткөн. Андан тышкары Токтогул мектеби деп туруп, бул өзүнчө мектеп болгон. Бир кичинекей айылда 2 мектеп болгон. Канча киши жашайт айылда? Эми ал жерде Көп болсо бир 10 000 киши да. эми 10 000 кишиге деле жетпесе керек. Менимче жетпесе. Бир 5 000. 5-6 000 адам болсо керек да. А бирок ушундай московский Орусча мектеппи же кыргызча? Кыргызча, өкөтөн. Ооба. Өкөтөн кыргызча. Бирөө начальный, бирөө Жок, эмне бирөө мектеп интернат болгон, орто мектеп. Ага бүт малчылардын жана башкалардын балдары келип окушчу, условия аябай жакшы болчу. Жөнөкөй Сиз интернатта окуган жоксуз да? Жок, ал жерде мен ушундай жөнөкөй мектепте окудум. 2 жыл, 3 жыл мен билим алыш үчүн Ош шаарындагы Терешков атындагы мектеп интернатка келип окугам. Неге? Себеп дегенде билим берүүсү боюнча, деңгээли боюнча бул республикада 2-3 орунда турган мектеп болчу. Ошол мектеп интернатка келип кириш үчүн мен эсимде бар. Бир фляга кымыз, бир койдун союшун берип анан киргем да. Себеп дегенде ала өрчү эмес бардыгы. Атасы Ош шаарына интернатка окууга бергенде мектеп окуучусу Ахматбек алыскы алайдын Сопу Коргон айылынан келгенине карабай, тең туштарынан калбай, алардан жакшы окуй баштайт. Анда табигый лидерлик бар экендиги мугалимдер ошондо эле байкашыптыр. Ал мезгилде приоритетти ушул алыскы тоодо жашаган койчулардын балдарына, малчылардын балдарына берчү да. Мен ошол айылда канча жыл окудуңуз? Канчынчы класска чейин? Ошол айылда атам жаңы уюшулган совхозго директор болгуча мен 4-класска чейин окудум. 4-класстан 7-класска чейин айылда окудум. Правда совхозунда. Анан мектеп интернатта окудум 2,5 жылда. 10-класста мен айылдан бүттүм. Кайра. Айылдан. Мен муну сураганым ушу мектептин, айылдын таасири эмнеде болду? Эң негизги таасирлери эмнеде? Эмнени үйрөттү? Эң негизги таасири бул адептүүлүк, ыймандуулукка. Ата-энебизден ошол биз мисалы бала болсок дагы эгерде көчөгө чыгып кетип атсаң, аксакалдар отурса, артынан өткөнгө мүмкүнчүлүк болбосо, алдынан өтүш үчүн уруксат сурашыбыз. Аксакалдар өтүп кетсек болобу деп. Сөзсүз түрдө учурашуу, улууну урматтоо, кичини сыйлоо. Эми бала кезде бардыгыбыз эле шок болгонбуз. Бирок ал жерде өзүбүздөн чоңдор кандайдыр бир замечание айтса, акыл сөз айтса, бүгүнкүдөй эмес, мындай укчубуз. Ал мезгилде арак ичүү жаштар, мектепке барбай коюу, сигарет чегүү деген түшүнүк болгон эмес. Биз 7-3төн кийин 7-3кө чейин окучубуз. Обычно кичине класстар 3кө чейин окучу, 3кө чейин сөзсүз түрдө үйүбүздө 2ден 3төн уюбуз бар эле. Апабыз уй сайт эле. Совхоздо иштесе дагы ошол уйдун малды кароо, 1-2ден кой карайт элек, тоок карайт элек. Айыл жергесинде билесиз, бизде дежурный магазин деп коюп, жанкы 24 саат иштеген магазинде Болканан. Аны сатса дагы, бирок апабыз ар жума нан жапчу. Анан Терек деген айылыбызда биздин ошол чөбекчибиз, кичинекей жерибиз бар. Ашып барса бир 15-20 сотук чыкса керек. Ата тегибизде. Ошол жерде чөп жыйначубуз, картошка экчүбүз. Бул эң негизги таасири турмушка үйрөтүү. Жайлоого барчубуз. Ушунун баардын көзүңөн көрөсүң. Айтып кетпедиңизби? Биз баарыбыз эле шок элек. Ушу кайсы шоктук
Esingizde kaldı. Эми шоктук, мен 1-класстан баштап эле, детсадтан баштап атаман болчумун. Атамандыкты талашып мушташасың. 5ке окучумун мектепте. Бирок 10. Klaska çeyin. 10 класска чейин 5ке бүттүм. Бирок Kızıl attestat menen жок, mi? кызыл менен бүткөнүм жок. Себеп дегенден орус тилинен кичине 4 алып калчумун. Болгону. Англис тилинен 4 алып калган, сабакты 5ке билчүмүн. Бирок математика, физика ушул окшогондордон мен эч качан кыйналган эмес, ар дайым 5ке окучумун. Ошол мектепте окуп атканда Олимпиадага баргам. Уже кайсы олимпиада? Математика, физика боюнча олимпиадага барып, мен райондон 2-3 жолу 1-чи местаны алып, областтан 3-чү, 2-чи местаны алган күндөр. Ош обласы боюнча. Ош обласы боюнча. Анда аябай чоң облус эле да. Себеп дегенде, азыр мен салыштырып көрсөм, мен Ошко мектеп интернатка окууга келгенде, мен ойлогом, бир 3-4 окусам керек деп. Бирок мен Терешкова мектебинде 5ке окудум. Ошол мезгилде азыр салыштырып көрсөм, айыл жергенисиндеги мугалимдер өтө күчтүү болгон экен. Стимул болгон экен. Алардын зарплатасы жакшы чоң болгон экен. Мугалимдер үчүн деп үй салынчу, үй берилчү экен. Мындай эми мамлекет бул чынында эле Көңүл буруш. ден соолук, элдин ден соолугу менен билим алуу тармагына өтө чоң көңүл буруч экен да. Себеп Айылда спорт бар беле? спорт бар эле, ал Кайсы мезгилде жагы? биз эртеден кечке эле спорт дегенибиз Ат минмей. лянга тепчүбүз, кечке мал жаңкыл, орда атчубуз, ашык атчубуз эртеден кечке. Анан кечке мал жолук таштамай деп ушул окшогон оюндардын баардыгы бул өзүнчө бир спорт экен да. Мектепте болсо физкультура сабагында, конечно, чуркачыбыз жана башка спартакиадалар өтчү, узундукка секирүү, бийиктикке секирүү, топ ойду. Анда бүгүнкүдөй спорт залдар жок болчу. Эшикте эле, эшикте ойночубуз, ат минчүбүз, суу ташчубуз, мунун баардыгы спорт да. Мунун баардыгы тоого чыгып, карагат терчүбүз. Карагат терип келесиң. Адам ошо мектепте окуп жүргөндө сөзсүз бир 6-7 класста өзүм да айтсам кыялдана баштайт да. Ошол кыялдануу эмнеге жакын элеңиз? Эмне мындай эңсеп? Мен эңсөм ушул инженер болсом деген эңсөм бар эле. Инженер болсом деп. Себеп дегенде ушул техника жакын элем да, машинеге жакын болчумун. Башында мен 10 классты бүткөндөн кийин Ташкентке тапшыргам политехникалык институтка. Строительный инженерный факультетине жыгачты иштетүү специальность боюнча. Бирок ошол мезгилде кандайдыр бир мага технический вузга тапшырып аткан жигиттер менен, балдар менен сүйлөшүп калып, анан комиссияга кирип, өзүм арызды жазып, Воронежский политехнический институт тамдап, инженерный механический факультет тамдаган. Факультеттин аты автоматизация, роботизация, машиностроение. Аны бирөө ошо достор айттыбы же өзүңүз ойлонуп? Жок, достордон бул менин ичимдеги мечта болчу. Бирок достордун бирөөсү ошого тапшырып атканда мен өзүм кирип. Ким эле ошол дос? Ал досум азыр бар. Аны менен чогуу армияга дагы барып келдик. Ким деген? Жаныш деген, Талай деген достор. Анан ошол азыр да байланыш бар алар менен. Бар. Ошентип Воронеждик политехникалык институт. Айым үчүн Воронеж, Ленинград эмес, Москва эмес, Волгоград эмес. Факультет, ошол специальность ошо Воронеждик политех экен да. Мисалы мен анда ага чейин Москваны деле көргөн эмес элем, Ленинградты көргөн эмесмин, Воронежди деле көргөн эмесмин. Бирок ал жерде шаарды тамдоо эмес, институт тамдоо болуп калды. Бирок Воронежге келгенден кийин бул Воронеж шаары Россиядагы Чернозем центр болуп эсептелет.
чистого пишем листа, здесь откроется сердце России от великого чувства родства. Зацветут в нашем крае каштаны, и осветит Московский проспект Черняховского и Мандельштама, Лизюкова и Бунина свет. Цвети, расти, простор степной, храни нас душой молодой. Ты всегда будешь в сердце песней, мой Воронеж родной. Ты всегда будешь в сердце песней, мой Воронеж родной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Приезжайте, наш город в березках.